Дарыгерлердин баамында көпчүлүк жарандар үй шартында даярдалган бет капты мода катары тагынууда. Эгер эреже сакталбаса пайдасы жок. Бет кап ар түрдүү конструкцияда жасалып бир жолку же көп колдонулуучу респиратор болуп бөлүнөт. Бет кап ар кандай вирустарды өзүнө сиңирип алгандыгына байланыштуу 2, 4 жана 6 саатка чейин тагынууга болот. Бир эле бет капты мөөнөтүнөн ашыра тагынса, инфекцияны кайра 2 эсе жугузуп алуу коркунучу бар экенин адис кошумчалайт. Карантиндик зона жана калк арасына кирүүдө бет каптын түрлөрү дагы бар. Эмесине жараша, беттин түзүлүшүнө жараша өзүнүн маскасы болот. Масканын түрлөрү азыр хирургический маска, бул күнүмдүк ар 4 саатта алмаштырып тура алган маска. Анан кийин бул FFP, бул фильтрлер менен маска. Бул FFP2, N95 деген немелер маскалар болот. Буну бардык эле коомчулук жайларда бейтаптар, ошол эле биздин азыр көпчүлүк адамдарыбыз тагынса болот. Ал эми бул маскаларды бул медициналык кызматкерлер тагат. Бет капты тагууда өзгөчө өздүк гигиенага көңүл буруу абзел. Мисалы, бет капты 2 тарабынан тең тагына берсе болот. Ооз мурунду жылсыксыз жабуу кажет. Бет капты чечип жатып, анын үстүн кармалабаш керек. Азыр биздин коомчулукта көпчүлүгү биринчиден масканы туура эмес тагынып атышат, бет каптардычы. Көбүнө көрсөң, моундай мурун таппай эле, моундай эле мезгилде болот да. Буга көнүш керек. Буга уже биздин коомчулуктар уже көнүш керек дагы, буну туура тагыныш керек. Масканы алып туруп, тагасыз эки жагыңыздан. Туура алып тагасыңар дагы, ол жактан дагы туруп, анан могул эки жактарды монтип жаап коесуңар. Всё. Илдет курчуп баштаганда бет кап улуттук маанидеги медициналык дары-дармектин катарына кирген. Мындан улам өлкөнүн бардык аймактарындагы тигөө сектори бет кап чыгарып коомчулукка жетиштүү деңгээлде. Эпидемиологдордун изилдөөлөрүндө вирусту жеңген өлкөлөрдүн дээрлик көпчүлүгү бет кап тагууга талаптуу катуу койгон. Айрым өлкөдө бет капсыз жүрүү эреже бузуу катары сыпатталып, ал үчүн айыппулда белгиленген. Мындай эреже бизде дагы каралган. Айыппулдан алдын жарандык жоопкерчилик коомдун жана жеке адамдын ден соолугу маанилүү экенин эпидемиолог эскертет. Шаарыбызда, өлкөбүздө ушундай учур катталган учурлар болуп жатат. Биз өзүбүздүн ишибиз, жумушубуз боюнча изилдөөлөргө барабыз. Анан ошондой эле көчөдө жүргөндөрдү деле көрөбүз. Ошондуктан биз аларга айтарыбыз, маска колдонууну өзүнүн бир күнүмдүк бир кандай десем болот, өзүнө бир адат кылып алышын суранат элем. Кытай өлкөсүндө ушунчалык көп катталып, ушунча көп өлүм болду, казалар болду. Башка өлкөлөрдө дагы, өнүккөн өлкөлөрдө дагы болду. Ошонго карабастан алар азыркы масочный режим деп коебуз, маска режимини өтө жакшы кылдаттык менен колдоп, ушунча деңгээлге келип, мына азыр өзүңүздөргө белгилүү, качандан бери Уханда, Кытайдын Ухан шаарында катталуулар жок болуп атат. Өз өмүрүн калктын саламаттыгы үчүн арнап, илдет менен күрөшкөн дарыгерлер, ооруга оолак мамиле жасаган жарандарга наразы. Коомчулук санитардык талаптарга баш ийбесе, бул мезгилге чейинки мээнет текке кетерин белгилейт. Азыр бизде коронавирус илдети ушул кырдаал боюнча азыркы учурда эми биздин элдер маска эмнегенин билип башташты. Маска тагынуу бул биздин өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн, өзүбүздү коргоо үчүн эң маанилүү нерсе деп азыркы учурда эсептелиш керек, ошондой болуп эсептелет. Ар бир жаран өзүнүн ден соолугу үчүн жеке жоопкерчиликти күчөтүп, санитардык эрежелерди сактоо керек. Илдетти жайылтпай бөгөт коюуга бет каптын таасири күч. Мындан улам Ош шаарынын тургундарынын бет капка болгон мамилесин байкап көрөлү. Ден соолук үчүн, өзүң үчүн, балдарың үчүн тагыш керек. Эсиме чыгып калыптыр, аз тагып алам. Ден соолук үчүн керек. Бардыгы өзү үчүн жашайт. Өзүн ойлосо бардыгын бет кап тагыш керек. Мындай ойлоп көргөндө ден соолукка, конечно, керек да. Ар ким өзү үчүн. Бирок өзүң үчүн эле эмес, башка үчүн дагы ден соолук керек да. Мисалы үчүн мен өзүмө жуктуруп алсам, мен дагы бирөөлөргө контакт болуп, дагы бирөөлөргө жуктурушу мүмкүн. Ошон үчүн бир эле өзүңдү эмес, элди көпчүлүктү да ойлошубуз керек. Ошон үчүн маска сөзсүз керек. Бул азыркы мезгилге ылайыктуу эле го дейм. Баарыбыз этият болушубуз керек. Жакшы эле, өзүң ошо оорун жуктурбаш үчүн бет кап тагыш керек, сөзсүз түрдө. Туура эле, өзүбүз үчүн тагышыбыз керек. Өлкөдө бүгүнкү күндө дагы эпидемиологиялык кырдаал орто жана оор бойдон калууда. Бул илдеттен котулуунун эң жөнөкөй жолу санитардык норма жана бет кап тагынууну көнүмүш адатка айландыруу. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдемат уулу, Ош ТВ жаңылыктар.